Кайрымдуулук бул жөн эле жардам берүү эмес. Бул бирөөнүн жашоосун өзгөртө турган жакшылык. Бүгүн Асылзат айымдар коому Беловодскийдеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кайрымдуулук ишин жасашты. Ben Karman Urgum'da Paul Bosun, biz hazır Belotki'deki psikonevrolojik жаткан жабыркаган балдар үйүнө келдик. Булар памперске муктаж экен. Тамак ачкандагы памперс өтө зарыл нерсе экен. Ушуну алып келип отурабыз. Ким коопчулук кылам десе, ушул жага келсеңиздер да болот экен. Азыр кирип көрөбүз, балдардын акыбалы кандай экенин көрүп. Жакшылыкта жарыш кыла демекчи, ар бириңиздерди кайрымдуулук ишине чакырабыз. Жана ошондой эле эч качан унутпаңыз, сиздин кичинекей жакшылыгыңыз башка бирөөнүн жашоосуна чоң өзгөрүү киргизиши мүмкүн. Андыктан ар дайым берүүчү колдордон бололу. Айымдары бизде Беловодскийдеги балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинде азыркы учурда 207 бала жайгашкан. Анын ичинде 150 бала бул подгузник памперстерге аябай муктаж да. Ошондуктан чоң терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Ушу жалпы жамаатыбыздан, жалпы балдардын атынан рахмат айтабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Алуучу колдон берүүчү кол артык деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай, берүүчү колдордон бололу.